Мектепти ийгиликтүү аяктап, жаңы жолго аттануу кандай бийик сезим экендигин баарыбыз эле билебиз. Мына дал ошондой сезим бүгүнкү окуучулардын ар бирин чулгап турду. Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейи жана Айчурук лицейинин бүтүрүүчүлөрү бүгүнкү акыркы коңгуроо аземинин башкы күнөөкөрлөрү болуп турушту. Мы приглашаем на сцену выпускников 2018 года. Кече салтанаттуу ачылып, алгач окуучулар залды аралай кирип келип, сахнадан орун алышкан соң Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин вице-президенти сөз сүйлөп, жалпы окуучуларга ийгилик каалады. Sizler bundan 5 yıl murun bizlerge işenip oğlu kızlarınızı bilim asılları deyip bizlerge yönöttünüz. Hoş olduktan sizlerden bizge bolgan işenip üçün sizlerge çın tilimden rahmetimi aytmakçımın. Bar bolunuz. Kaysı ulut bolbasın, yaş bunlarga, yaşı bilim, tarbiye berbese, al elden geleceği oğur bulut. Oşolduktan, bilimi koldogan, Kırgız eline, Kırgız ökmükçedekilerine, men daha bir yolu, şu yaş muğuldarga, yaşı şart düzüp, bilim verebizdir. Bilimi koldagan Kırgız eline çın tilinden rahmetimi aytım. Bar bolunuz. Окуучуларды ак ниеттүүлүккө, адамдык сапатты бийик коюуга чакырган эки лицейдин мүдүрлөрү мектепте артыкчылык менен бүтүп жаткан алдыңкы окуучуларга атайын медалдарды тапшырышты. Быйылкы жылдын эсебинен Чыңгыз Айтматов Бишкек лицейин 88 окуучу аяктап жаткан болсо, Айчурук кыздар лицейин 76 окуучу аяктоодо. Алар бир гана татыктуу билимге ээ болбостон, англис жана түрк тилин толугу менен өздөштүрүп чыгышат. Ошондой эле бүгүнкү аземде жогорку кеңештин депутаттары сөз сүйлөп, билим берүү мекеменин башка окуу жайдан айырмасын баса белгилеп айта кетишти. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу Орхон бей жана мугалимдер. Баарыбызды, баарыңарды бүгүнкү кубанычтуу салтанатыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Урматтуу ата-энелер, урматтуу окуучулар, мамлекет менен үй бүлөнүн bir eç ayrılmaz, okşoş bir ideologiyası var. Al ar dayım bir bolot. Bul mamleketke da teşelü, bul ar bir üybülöge teşelü. Mamleketin en birinci prioriteti vazifası bul densoğluğu için ulut. İkincisi bul bilimdүү ulut. Densoğluğu çın ulut bolgonda, bilimdүү ulut bolgonda, oşol ulutta, oşol koğumda progress bolup. Ошол коомдо ыймандуулук, адилеттүүлүк болот. Ошол коомдо бакубаттык, телегей тегиз жашоо орнойт. Ал эми ата-энелер балдарга бир гана билим эмес, туура тарбия берген мугалимдерге ыраазычылыктарын билдиришти. Албетте, окуучуларды туура тарбиялоодо мугалимдин тийгизген таасири өтө чоң. Бизде болгон оң сапаттар, жашоого болгон көз караштын калыптанышына түрткү болгон, алардын эмгегине эч нерсе тең келбейт. Бүгүнкү мектеп уясынан алыстап, жаңы багытка түшүп жаткан бардык окуучуларга биз дагы ийгилик каалайбыз.